Эгерде сен ушул видеону көрүп жаткан болсоң, демек сенде артка чегинүүгө көптөгөн проблемаларың топтолуп калган болсо керек. Туура. Мен сени түшүнөмүн. Сага азыр канчалык кыйын экенин элестетпесем да билемин. Күрөшүүнү улантуу үчүн такыр күчүң калбаган болсо да. Сураныч, булардын баарын эмне үчүн жасап жатканыңда, сен алида кандайдыр бир нерсе үчүн аракетте экениңде, ушул убакытка чейин эмне үчүн күрөшүп жана өзүңө ишенип келгениңди эсте. Ушунча аракет эмне үчүн кылынган эле? Максатыңа карап жүрө баштаганда, сен ага жетишкен учурда абалың өзгөрүшүн жакшы билгенсиң. Кийинчерээк сен өз жашооңду жакшылап алышыңды, балким үй бүлөңө да жардам бере алышыңды билгенсиң. Анткени алардын үмүтүн актабаганга сенин акың жок. Жок, сен артка чегине албайсың. Сен күчтүүсүң, сенин колуңдан келет. Максаттарыңды ишке ашыруу үчүн сенде баары бар. Кандайдыр бир нерсе жетпей жаткан болсо, сен аны табасың, үйрөнөсүң, же болбосо иштеп табасың. Бул эмне болбосун, сен аны жасай аласың. Анткени сен болбосоң башка ким? Сен болбосоң башка ким сенин жашооңду өзгөртүрө алат? Жооп берчи. Кана ким? Сен болбосоң анда ким өзүнө өнүктүрүп, сенин ата-энеңе жардам берет? Сен болбосоң анда ким башкаларга үлгү болуп, муну иш жүзүнө ашырса болот экенин көргөзөт? Аларды ким шыктандырат? Болду. Өзүңдүн кыйынчылык, ооруларың жөнүндө ойлонушту токтот. Азыр сенде болуп жаткан нерселер жөнүндө ойлошту токтот. Түшүн, булардын баары убактынчалык. Азырдын өзүндө кыйын түшүктүү болуп турган абал өтүп кетет. Сенде азыр болуп жаткан проблемаларды чечесиң жана дагы да тажрыйба топтойсуң. Күрөшүү жараянында сен баарын жеңесиң. Келечекти ойлоп иш жүргүзүүнү башта. Ушул нерсени эсиңе түйгөн. Сен ар күнү кылып жаткан аракеттериң маанилүү. Бир эле секундтук үмүтсүздүк, алсыздыкка моюн сунуп, өмүр бою жыргап жашоого шарт түзгөн максаттарыңдын ишке ашпай калышына жол койбо. Андан бийик бол. Сен ар бир кыймыл аракетиңди көзөмөлдөгөнгө жана өзүңдүн ынжык, жалкоолук мүнөздөрүңдүн артынан ээрчип кетпегенге күчүң жетет. Түшүн, сен акылыңды башкарасың жана өзүң чечим чыгарасың. Сенден суранамын. Азыр жеңилсең, жыйынтыгында эмне болоору жөнүндө ойлонуп көр. Сен өз максатыңа жеткениңде өзүңдү кандай сезесиң? Ошол жөнүндө ойлонуп көр. Күчтүү болуп, акырына чейин барсаң канчалык ийгиликтүү болушуң жөнүндө ойлонуп көр. Керек болсо эң күчтүү деп эсептеген максаттарыңа жеткенде да сен ушуну билген. Бул али башталышы. Бул сен кыла турган жумуштардын бир бөлүгү гана. Өз үстүңдөн иште. Максатыңа туруктуу бол жана ар күнү тартипке, эрежеге карап иш кыл. Мен билемин, сен каалаган нерсеңе эреше аласың жана сен баарын жеңесиң. Билемин, кээде баардык болуп жаткан нерселер сага каршы чыгып жаткандай туюлат. Улантууң үчүн сенде башка күч жоктой. Кандайдыр эч ким көрбөгөн, эч ким билбеген жерге бекинип алып, баардык нерсе өз изине түшүп кетишин күткүң келгенин да билемин. Бирок сен сөзүмдү ук. Эч нерсе өзүнөн өзү өзгөрбөйт. Өзүңдү колго алышың керек. Жасап жаткан бир жумушуң ишке ашпай жатса, ар дайым наалганды токтотушуң керек. Колуңдан келе турган ишке баардык көңүлүңдү, күчүңдү жумшашың керек. Өз проблемаларыңды чечүү жана алсыздыгыңды жеңип өтүү бул сенин милдетиң. Дүйнө сага каршы эмес. Ооба, ал болгону бир аз ырайымсыз. Бирок сен кейигенде эмес, өз максаттарыңа кантип жетүүнү тандасаң, дүйнө да бара-бара тизгинди бош коет. Сен баарына жетишесиң, болгону иштешиң керек. Туура, финиш сызыгын көрөөрдүн алдың бир аз аракет кылууга туура келет. Анткени баары эле каалаганына заматта ээ болбойт го. Туруктуу болушка жана көбүрөөк аракеттенүүгө туура келет. Жеңилүүгө туш болгондо түйшүктөнүп отуруп калбастан, тескерисинче аракет жөнүндө ойлонууга туура келет. Билим жана усулдарды тажрыйбада колдонууга, өзүңдү тарбиялоого жана эмнедендир баш тартууну үйрөнүүгө туура келет. Булардын баары жеңил эмес албетте, бирок буларды жасоого арзыйт. Эми азыр тынчтангындагы менин артымдан кайтала. Мен азыр бармын жана баардык иштин үстүнөн чыгамын. Эң жакшы. Эми болсо, мен азыр айта турган сөздөрдү денеңдеги ар бир клетка менен сез. Мен күчтүүмүн жана аткара аламын. Жолумдагы баардык кыйынчылыктарды жеңип өтө аламын. Мен жеңилүүлөргө өздөштүрүшүм керек болгон турмуш сабагы катары караймын. Жөн гана аткарыла турган нерсе оор болгону себебинен артка чегинбеймин. Мен бактылуумун. Мен ыраазымын. Мен алдыга карап ынтылууну тандаймын. Ушул нерсени эсиңе тут. Сенден суранамын.
Бул сөздөрдү жөн гана тыңдаба. Алар сенин бир бөлүгүңө айлансын. Бул айтылгандардан өз тажрыйбаңда пайдалан. Эгер баардыгы сен ойлогондой кетпей жаткан болсо, болгону ошол абалга, жараянга кайтып бар. Кайсыл жерин туура эмес кылганыңды аңда. Мен буга чейин убакытты кантип пландаштыруу керек экендигин айткан элем. Календар же блокнот жардамында онлайн же колдо жазуу менен өз күнүңдү пландаштыр. Сен максаттарың үстүндө иштей турган анык убакытты планда. Мен бүгүн англис тили менен алектенем деп айтпа. Анын ордуна кайсыл убакытты белгилеп, фокусту ошого бор. Мисалы, сен кечки 7-де үйгө келесиң. Саат 20:05-те же 20:30-да ооз-2 англис тил көндүмдөрү менен машык. Ушул сыяктуу 30 мүнөттү жөн гана өткөрүп жибербешиң үчүн ар бир мүнөттү пландап максат кой. Мисал үчүн англис тил боюнча 4 суроого жооп берүү, же болбосо жоопторду карап чыгуу. А дем алыш күндөрүнө болсо, ушул сыяктуу англис тилине байланыштуу 5 көндүмдү пландашың мүмкүн. Мисал үчүн грамматика же сөз байлыгынды көбөйтүүгө. Ушул сыяктуу ар бир максат менен өзүнчө иште. Убакытты бөлүштүр. Аны кичик тапшырмаларга бөлүштүрөсүң жана аткарасың. Өз максаттарыңа жетүүнүн эң жакшы жолу анын айланасында керектүү болгон адаттарды иштеп чыгуу. Бул болсо жасоо, жана жасоо. Тынымсыз, адатка айланган абалда. Эгер чындап эле кандайдыр бир нерсеге жетүүнү кааласаң, анык максат кой. Тажрыйба кыл. Сен үчүн маанилүү болгон нерселер үчүн күнүнө 1 же жарым саат болсо да убакыт табышыңа ишенемин. Өзүңдү колго алуу убактысы келди. План түз жана жаса. Сен азыр кайсыл жерде болбогун, жашооң кандай таризде өтүп жаткан болсо да, болгону бир гана нерсени бил. Сен баарын жеңип өтөсүң. Сенин жолуңдагы баардык тосуктар, баардык абалдар, сен аны канчалык каалап жатканыңдын алдында эч нерсе эмес. Сен ар күнү өз үстүңдө иштейсиң. Дагы да өнүгөсүң. Ар күнү өз максатыңа дагы да жакындашасың. Бул сенин колуңдан келбейт дегендерди укпайсың. Аларга бир нерсени далилдеген аракет кылбайсың. Сен жөн гана жасайсың. Сен жөн гана кылыш керек болгон нерсени жасайсың. Муну өзүң үчүн жана үй бүлөң үчүн кыласың. Жүрөк түпкүрүндө билесиң, сенин жолуңда кездешкен баардык кыйынчылыктардан күчтүүсүң. Сенин колуңдан келет. А мен дагы ушул эле сөздү сага айтамын. Сенин колуңдан келет. Сен өзүң элестеткенден да күчтүүсүң. Сен берген уадаларыңды аткарасың. План менен иш кыласың. Алдыга карап аракеттенүүнү улантасың. Керек болсо чегинүүнү каалап жатканда да. Сен турмуштун соккуларына чыдайсың. Жашооң оорлошкондо артка чегинбейсиң. Максатыңа дагы да жакындаш үчүн ооруга карабай аракетти улантасың. Экинчи даражадагы маселелерге көңүлүңдү топтоп, зарыл болгон нерселерге баардык көңүлүңдү бурууну билесиң. Максатың ар дайым эсиңде. Ал ар дайым сенин жаныңда сени менен. Ал жөнүндө ойлоп уктайсың, ойгоносуң. Сен ар күнү ойлойсуң. Бүгүн максатыма дагы бир кадам жакындоо үчүн менде сонун күн, менде бүгүнкү күн бар экенине, жана азырдын өзү бар экенине, ошондой эле кандайдыр бир нерсени өзгөртүрө алышым үчүн берилген мүмкүнчүлүктөрдүн бар экенине өтө ыраазымын. Өзүм үчүн эле эмес, башкаларга да жардам берүү үчүн. Бул жашоодо акчадан башка дагы да маанилүү нерселер бар. Акча жөнүндөгү баардык сөздөр жакшы, бирок бул эң маанилүүсү эмес. Баардык нерсе азыркы жараянда. Сен максаттарыңа кандай жеткендигиңде жана өнүккөндүгүңдө. Сен ар дайым жалкоолугуңду, алсыз тараптарыңды жеңип, туура жолду тандаган учуруңда да, ошол тандоо азыр сенин колуңдан келбестигин аңдап түшүнсөң да, ал ар дайым мындай абалда өмүр бою уланбашын билесиң. Сен азыр жасап жаткан баардык иштериң бир күн келип баары өзүн актагандыгын түшүнгөн абалда иштөөнү улантасың. Сен буга даярданып, анын үстүндө иштеп, өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдү кеңейтүү үчүн кошкон салымдарыңдын баары, сарпталган баардык секунд, мүнөт жана сааттар өзүнүн натыйжасын берет. Натыйжа сен ойлогондон да жакшы болот. Сен ушуну билген. Сен буга арзыйсың, сен буга ылайыксың, сен баарын жеңип өтөсүң. Макаланы Азамат Байытов окуду. Сиз Азамат Байытов каналынын кезектеги материалына күбө болдуңуз. Бизден алыстабаңыз. Эгер башка бир жакыныңыз менен бөлүшкүңүз келсе, ага дагы жокту дейбиз. Ийгилик баарыбыз менен болсун.